Жолдары кыйын кыргыздын. Булбаны албетте мен өзүмө карата берген жокмун. Аны алдыда айтып берем. Саламатсыз бурматтуу теле көрүүчү, эфирде бир апта бою өлкөдө жүз берген окуяларды анализдеген Аптаньюз программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Бул аптада бир топ көйгөйлүү олуттуу кырдаалдар менен кечти. Бирок Аптаньюздун алгачкы маалыматын сонун кабар менен баштагым келди. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясы кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаевага Баатыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Өлкөнүн акыркы 2 жылдан берки саясий турмушунда Райымбек Матраимов баш оору, жүрөк заада болду өңдөнөт. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине ишеничтин кетүүсү, күчсүздөнүүсү, а балким мөөнөтүнө жетпей алмашуусу да дал ушул саясий фигура менен байланыштуу сыягы. Ал эми жакында эле өлкө башына келген Садыр Жапаровго да Матраимовдун эркиндикте жүрүүсү тынч ишмердүүлүгүнө кепилдик берчүдөй эмес. Анткени 260 миң сом менен Матраимовдун бошотулуусу Борбор калаада нааразычылык акциясын өтүүсүн шарттады. Кадимкидей эле экинчи жолу Райымбек Матраимов кайра камалды. Бул камалуу УКМК төрөгасы Камчыбек Ташиевдин Германиядан дарыланып кайтып келүүсү менен бир күнгө шайкеш келди. Анан калса Ташиевдин эртеңден баштап көрөсүздөр, биз бир нече чоң чиновникти камакка алабыз. Себеби алар элдин канын сорушкан, жөндөн жөн адамга тийбейбиз. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылам дегенди ал тургай оюна албашы керек деген билдирүүсүнөн өңүтү дал ушул саясий фигурага жөнделгөндөй ой калтырат экен. Ошол тапта УКМК төрагасынын мындай эскертүүсү бир канча аткаминердин түн уйкусун бузган чыгар. Алдыда дагы бир топ кызыктар бар. Алгач бул жумада орун алган окуялардын хронологиясы менен таанышып алыңыз. Он 15 февраль дүйшөмбү. Бул күнү уулун куткарам деген апа өмүрү менен кош айтышты. Талас облусунда көлмөгө 3 жашар бала чөгүп кеткен. Баланын апасы уулун куткарам деп артынан сууга түшүп кошо чөгүп көз жумду. Чек ара чырын чечилишин көксөгөндөр өкмөт үйүнүн алдында Кыргызстандын чек ара көйгөйлөрүнө болгон мамилеге карата наразылык акциясы өттү. Митингге чыккандар президентти түз сүйлөшүүгө чакырды. Экс-муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өлкөдөн чыгып кеттиби? Коомчулук дал ушундай суроо коюп жатышкан. Бирок муфтий өзүн Кыргызстанда экенин айтып, телефондорго жооп бербей жатканын билдирди. 16 февраль шейшембе. Адамдан амал качып деле кутулбачудай. Айрыкча коррупционерлерден Кыргызстанда фирмасын сел саяктарга каттатып салыктан качкан схема аныкталды. Яндекс такси кардарлардын чөнтөгүн кагып жатабы. Бул күнү өлкөдө эң ыңгайлуу, арзан делип айтылып жүргөн Яндекс таксисине айдоочулар нааразы болуп чыкты. Кыргыз өкмөтү Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карады. Облустун айрым айылдарында чек арадагы жер талаш окуялары катталууда. Бул жумада өкмөт үйүнүн алдында нааразычылык акциялары өттү. 17 февраль шаршембе. 19 автоунаа, 15 турак жай, 35 жер тилкеси. Бул байлыктар эч бир жерде иштебеген жаранда болушу мүмкүнбү? Мүмкүн экен. Жеңгөк Кайман аты менен таанымал болгон криминалдык авторитет жогорудагы мал мүлктөрдүн ээси. Жалган кызматкер аныкталды. Соңку кездерде жасалма документ менен каада күткөндөргө өйгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзүн УКМК кызматкеримин деп алдамчылык менен алектенген жаранды аныктады. Алп таланттан айрылдык. Кино жылдызы Жамал Сейдахматова оорудан улам о дүйнөгө кете берди. Бул күнү анын басы өткөн жолу эскерилип, акыркы сапарга узатылды. 18 февраль бейшембе. Атка минелердин түн уйкусу качтыбы? Мамлекеттин байлыгын уурдайм деген түшүнүктөн арылууга убакыт келди. Эртеңден баштап чоң атка минелер камалат, деди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Конституциянын жаңы долбоору кызуу талкууларды жаратууда. Кечээ жогорку кеңештин депутаттары талдаса, бүгүн эми ага эксперттер баа берип жатышат. Ош шаардык кеңешинин депутаттары Ош шаардык бюджетин бекитти. Бюджет өткөн жылдагыга караганда 30 миллион сомго ашыгыраак сумманы түздү.
19 февраль жума. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин кескен билдирүүсүнөн кийин бир катар коррупцияга шектелгендер кармалып жатат. Бул күнү коомчулукка чуу жараткан бажы кызматынын мурдагы кызматкери Райымбек Матраимов камалды. Ал арада Кара сууда Матраимовду боштондукка чыгаруу талабы менен митинг өттү. Райымбек Матраимовдун тарапташтары райондук администрацияга чейин жөө жүрүш жасап, анын негизсиз камалганын айтышууда. Өлкөдө аткезчилик жана жасалма жол менен сатылып жаткан товарларды текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Учурда бул текшерүүнүн натыйжасында Ош шаары жана Ош облусу боюнча мыйзам бузган 16 субъект аныкталды. Соңку күндөрү Кыргызстанда чегара маселеси күн тартибине чыкты. Бул аптанын алгачкы күндөрү чегара көйгөйүн чукул арада чечүү талабы коюлду. Наразычылыкка чыккандар президентти түз сүйлөшүүгө чакырды, бирок мындан майнап чыккан жок. Тагыраагы президент Садыр Жапаров Бишкекте чегара маселесин чечүү талабы менен митингге чыккан Баткен жана Ош облусунун тургундарын кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу митингдин катышуучусу Сапарали Бөрүбаев билдирди. Президент азыр обсервациядан болгондуктан ага онлайн жолугушууну сунуштаганбыз, бирок ар кандай себепти айтып, андан дагы баш тартышты дейт. Ошентип өлкө башчысы митингчилер менен онлайн дагы жолугушпай койгон. Аларда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Германиядан кайтып келип, дароо эле аба майданынан ары Баткенге сапар тартты. Ташиев менен жолугушууга келген эл негизинен чек араны тактоо, бул багыттагы саясат жана аракеттер боюнча пикир сунуштарын айтып, коопсуз жашоону камсыздоону суранышты. Камчыбек Ташиев Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусу март айында жанданарын билдирди. УКМК башчысы чек араны тактоо иши митинг менен эмес, дипломатиялык жол менен чечилерин эске салды. Бизге басым жасап ультиматум коюп, бүгүн чечип бергиле деген болбойт. Бүгүн чечесиңерби деп кокодон албагыла. Биз аракет кылып чечебиз. Мен чек арага байланыштуу бардык маселеге жооптумун, деди Ташиев. Бул ара Кыргыз өкмөтү да кыймылдоого өттү. Айтайын дегеним, өкмөт Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карады. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Фейсбуктагы баракчасынан түз эфирге чыгып, Баткен облусундагы абал чындыгында эле оор. Ошол жерде жашап жаткан жарандардын жашоо турмушуна жардам бергенге өкмөт болгон күч аракетин жумшайт. Себеби чек арада жашагандардын ар бирин баатыр деп эсептейм. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү да каралып жатат деп жар салды. Айта кетсем, Баткен облусу коңшу республикалар менен чек аралаш тилкеде. Борбор шаар Бишкектен эң алыс жайгашкан аймак. Өлкөнүн өгөй балдарыбыз деп дайыма көкүрөгүнө таарыныч байлаган аймак элине бейкапар жашоо кечирүү буйрусун дейли. Акыркы жылдары коңшу өлкөлөр менен чектеш айылдарда жер талашуудан улам ызычуулар көп катталууда. Маселеге мамлекет жактан жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй, жергиликтүү тургундар жабыр тартып келет. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдына саясий кызыкчылыгына, эмгек багытына карабай ар топтун жарандары өзгөчө Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш жашаган айылдын тургундары катышып, өлкө башчысынан саясий эрк талап кылып келишкен. Алар Кыргызстан менен Тажикстан, Өзбекстандын чектеш айылдарындагы жер талашуудан улам чыккан ызычууларга чекит коюлушун талап кылышкан болчу. Өкмөт үйүнүн алдына саясий кызыкчылыгына, эмгек багытына карабай ар топтун жарандары чогулушкан эле. Бир гана маселе бар. Саясий эрк керек. Өлкө башчынын саясий эрки керек. Бул чек аралар тактаганга эч кандай акча кетпейт, эч кандай шылтоону да айтпаш керек. Өзүбүздүн жерден ушундай кор болобузбу, эме коргоп берип койгулачы депчи. Моякта кой таш эмне кылып атат? Эмнени кайтарып атат кой таш? Мояка келип алып солдаттардын баарын митингге каршы даярдой ошол жака алып барбайбы? Моякта внутренний войсканы эмне кылып атат? Кой ташты эмне кармап отурат? Ошол жака алып барсын да чек арагачы. Алгачкы күнү митингчилер биринчи талабы маселе чечилсин. Эгерде чечилбесе, башка талап менен келерин айтышкан. Биздин талап чечсин, саясий эрк жетпейби?
анда башка талап менен чыгабыз, кетсин деген талап менен чыгабыз. Бизге башка маселенин кереги жок. Биз 30 жылдан бери буркан шаркан, мейли коррупция болобу, башка маселелерди чечип келебиз. Дагы убакыт, мейли дагы 30 жыл күрөшө берели, бирок мамлекетибиз бүтүн бойдон турсун чек ара. Бүттү биздин талап ошол. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы Көкташ, Аксай айылдарында февраль айынын башында чек арага байланыштуу бир нече маселе чыккан. Биринчи күнү андагы тургундар жерлер аз-аздан жылып жаткандыгын, алмаштырышса да эки тарап нааразы болбой тургандай кылыш керек экендигин жана тынч жашоону камсыздап берүүсүн айтып бийликке кайрылышкан. Аргасыз мындай чукул митингге чыгуубузга Баткен районунун Көкташ айылындагы окуялар себеп болуп атат. Ошол эле Баткен районунун Аксай айылындагы окуялар себеп болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, Аксайда 40 гектарга жакын жерибизде тажик тарап келип алып, элеп алып, өзлөрүнүн аскерин киргизип, тыйкандарын киргизип, техникалык иштерин жүргүзүп атат. Курулуш иштерин жүргүзүп атат, техникаларын алып келип алышып. Баткен районунун Көкташында болсо, ал жерде биздин жерге көчөттөрдү тиге башташыптыр, эге башташыптыр. Бул эми кабыл алынгыс нерсе да. Бул маселе бардык ички көйгөйлөрдөн өйдө турары талашсыз. Ага чукул уюштурулган митингге акчасыз, ар кайсы саясий топто экендигине карабай чогулган элдин көптүгү далил. Бул приоритеттүү маселеге көңүл буруп туруп, анан калган каткан маселелерге кийин деле чече берсе болот эле. Тилекке каршы ошолор приоритеттүү маселе болгонсуп, ошону күн тартибинде кармап атат. Бул акылга сыйгыс нерсе да. Чек ара маселеси бул баарыбызга тиешелүү маселе. Саясий көз карашына карабастан, улутуна, диний көз карашына карабастан бардык кыргыз жандарына тиешелүү маселе. Биз кече чукул түрдө жарыя кылдык. Кечинде канча киши келип берет деп, мисалы көп эле митингтерде акча төлөйт эмеспи? Мына биз өзүнүн нугуна коюп койдук. Аябай аракет кылган жокпуз. Болгону ошо интернетке эле жарыялап койдук. Мына ушунча киши келип берди, жүзүнүн тегерегинде. Айласы жоктон баягы күйгөн аял кошокчу деп күйгөнүбүздөн келип отурабыз. Ар дайым чек арада чыр чыкса, Эратов дейт, башка дейт, өзүбүздүн күйгөн адам болмоюнча бизге эч ким жакшы жардам бербейт экен. Биздин чек арага өтпөгүлө деген талапты коюш керек да, тең ата сүйлөш керек да. Мурда жүрдү вице-премьердин деңгээлинде сүйлөшөбүз. Азыр деңгээлди ким коюптур бизге? Азыр президент менен президент отуруп, Имамалини чакырып, тең ата сүйлөшүп ордуна коюш керек. Болбосо эртең кеч болот. Чек ара коомдук бирикмесинин билдирүүсүндө көйгөйлөрдүн байма-бай жаралышына бул тармактагы адистердин туура тандалбагандыгы да себеп болууда. Кээ бир аймактарда мисалы кадр, шалакы кадр болсо деле мындай эч нерсе болбосо, орчунду эч проблема түзүлбөсө, бирок Баткенде кадрыбыз начар болсо, кошуналар эметип келатат да, мындай көбүп кетип атат да. Жогорудан эле айтып коет, Бишкектен эле многул адам болсун деп элечи. Анан ошентип эле парашют менен келип эле отуруп калгандар да креслогочу. Бирок Баткен аймагы биз үчүн эме эмес да, кандай десем. Жөнөкөй эле аймак эмес. Ал жактан көп биз позициябызды алдырып келатабыз ушул убакытка чейинчи. Уттуруп эле келип атабыз, мындай бир уттуу деген нерсени уга элекпиз да. Ал гана эмес, Ала Бука районунун Көксерек айыл аймагында 12 февралда жергиликтүү тургундар менен чек ара кызматынын жана бийликтин өкүлдөрү жолугушуп, Кош болот участогунда жаралган маселе талкууланган. Жергиликтүү тургундар кыргыз-өзбек тилкесинде тактыл элек жерге өзбек тарап зым тартып койгонуна, мал жая турган жерлери азайып жатканына нааразылыгын айтышкан. Ошентип эки облустагы эки өлкө менен чектеш аймакта бир учурда көйгөй жаралып жатканы жарандарды тынчсыздандырып, бийликтен үмүт этип турган чагы. Чындыгында эл жаңы бийликти дал ушундай маселелерди чечет деп ишенген болчу. 10 күн болду. Биринчи күнү өкмөт тараптан жооп болбой чек ара маселесин талап кылган жарандар эртеси дагы митингге чыгышты. 2 күн катар өкмөт үйүнүн алдында коңшу өлкөлөр менен талаш аймактарды чечип берүүсүн бийликтен талап кылган элди угуп, Жалал Абад облусунун тургуну Саулетхан апада үйүндө тыныч жата алган эмес. Анткени ал маселени очогунан түшүнгөн жаран катары абал чындыгында кооптуу экенин жеткирүү максатында келгенин айткан. Жер маселеси боюнча угуп тура албадым. Ушинтип кичинеден сатылып эле кетип атат. Мен билгенден Үзөңгү кууштан башталганда основной. Союздун магындагы эми эч кимди билдирбей жайлашкан. 4 күн мурда өтүп кеткен экен. Ошону алмаштырган эмес. Ошентип шылтоо кылып кийим кол койгон, ошону кийим берген 4 күн сактагыч деген кыргызстандык болчу илгертен эле. Тек коюшат да, чоңдор өзү булганып алган болушат да, булар булганып алган, акчага булганып алган үчүн учукпайт. Анан карапайым эл алдырып отура беребиз ыйлап. Атып атат биздикилерди. Ар нерсе кылып атат. Малдар өтүп кетсе кайра бияка кайтыш жок. Ушинтишет. Сууну буруп алат, билгенин жасашат.
Нааразычылык акциясына чыккандардын өлкөнүн бүтүндүгү болбосо анда башкасы бир тыйын деп жерибиз корголсун деген гана талабы бар. Ошондой эле жогору тараптан жооп болмоюнча кайрылуусун улантууга да даяр экендигин жарыялашкан. Ошентип экинчи күнү президенттик аппарат жарандарды кабыл алып, маселени жеринен тактоо үчүн атайын комиссия түзүлүп, анын курамына митингчилердин бир тобун мүчө катары кошушкан. 2 күн тынчтык митингге чыгып отуруп, акырында кечээ күнү саат 15-тен кечки саат 7-8ге чейин өкмөттүн курамындагы ошо тиешелүү жетекчилердин кабыл алуусунда болдук. Бирок аябай жемиштүү болду. Көрсө көпчүлүк маалыматтардан бийликтегилер четте калат экен да. Мурдагы бийликтер ошентип өзү элди кабыл албаганынын көптөгөн аргумент факторлору ачыкка чыкты да. Мен үмүт кылып калдым. Мен дагы кечеги бир сүйүндүргөнү ошол жерде чыгып бүтүндөй балдар, ошо чек ара коомунун балдары абдан билимдүүлүгүн, өзлөрүнүн мекенчил экендигин далилдеп, менимче ошол отургандар да ыраазы болду да. Башкалада ушинтип элдин талабына көңүл бөлүнүп, патриоттор кубанып жаткан чакта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чет өлкөдөн дарылануудан келер замат Баткенге учуп барып, андагы чоочулар отурган жергиликтүү эл менен жолугуп, алардын арыз-муунун укту. Силердин кыжалачылыгыңарды алайын, кыжалачылыгыңарды токтотоюн деп атай келдим. Погранслужбаны биз азыр күчтөндүрөбүз. Жылына бир 15 километрдин тегерегинде жүргүзөт экенбиз. 15 километр тегерегинде жүргүзөт экенбиз. Быйылкы жылга пландап атабыз 150 километрди. 10 эсе көп пландап атабыз. Мында эч бир жыл болгон эмес. Чек араны бекемдөөнү быйыл 10 эсе баягы демаркация иштерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Эл менен жолугушууда УКМКнын төрагасы элге эч кандай кооптонуу жок экендигин, элдин кыжалатчылыгын токтотуп, мындан ары чек арага өзгөчө көңүл бөлүнүп, буга чейин жылына 15 километр жерге зым тартылса, эми бир жылда 150 километр жерге чейин жеткирерине убада берген. Ошентип бир гана Баткен элинин эмес, жалпы эле эл жер деп күйгөн жарандардын көңүлдөрү тынчып калгандай болду. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Аптаньюз, Бишкек. Эртеңден баштап көрөсүздөр, бир нече чоң атка минерлерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соруп бүтүшкөн, жөнөкөй адамдарга тийбейбиз. Мындан ары эч кимден коррупция кылам деген оюна да келбеши керек деген кескин пикирдин айтылышы менен канчалык айкалышы же байланышы бар билбейм, бирок ошол тапта Райымбек Матраимовдун кайрадан камакка алынганы кабарланды. Бул боюнча дагы алдыда кенен сөз кылабыз. Негизи бул билдирүү адегенде эле бир канча атка минердин түн уйкусун бузган чыгар. Учурда эсепсиз топтогон байлыктарын кайда, кантип жашырам деген миң түр сан ойго бөлүп, эртеңки камылгасын көрүп, жактоочуларды жалдап, ар кыл документтерди камдап, буту күйгөн тооктой тынчы кетип жүргөндөр маданияттуу байкуштардын. Ии баса, урматтуу теле көрүүчү, мен сизге суроо салайын дегенмин. 19 автоунаа, 15 турак жай, 35 жер тилкеси, кымбат баадагы алтын, зер буюмдар, бул байлыктар эч бир жерде иштебеген жаранда болушу мүмкүнбү? Мүмкүн экен. Женго Кайман аты менен таанымал болгон криминалдык авторитет жогорудагы мал мүлктөр ээси. Женгонун кармалашыда коомчулуктун табаасын кандырып, көксөөсүн сууткандай болду сыягы. Алда УКМК менен 3 ай бою бекинмей оюнун ойноп кыйнаптыр. Улам Тажикстанга кирип жоголуп чыккан Крим авторитетти Камчыбек мырза ал жактагы кесиптешинен жардам сурап, анын негизинде колго түшүрүп алышыптыр. Эми ошол кайра эле чээге чыккан чыйкандай болгон темага, тагыраагы Райымбек Матраимовдун кайрадан кармалышы боюнча кайрылам. 18 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип жатканы кабарланган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармалды. Анын негизинде Райымбек Матраимов УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 48 саат ичинде сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын
карайт деп айтылды атайын кызматтын маалыматында. Матраимов буга чейин да кармалып, сотаны айыппулга жыккан. Бишкектин 1 май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөлүү деп таап, 260 миң сом айыппул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Матраимовго карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразычылыгын жаратып, 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн. Бул жумада коомчулуктун ордосу кызыды. Аты таанымал Матраимов кайра эле торго илинип, элдин эки тараптуу тынчтык митингине чыгууга аргасыз кылды окшойт. Жуманын 5-күнү Райымбек Матраимовдун тарапташтары УКМК алдына чогулушту. Алар элдин ырыскысын жеп, өзүнө сиңирүүгө аракет кылган деп шектелип жаткан Матраимовду бошотууну талап кылышты. Митингге чыккандардын көпчүлүгү бет каптарды тагынып, таанылбоого аракет кылганын байкоого болот. Ал тургай журналисттерге интервью бергенден тайсалдап да жатышты. Я. Не, ну вы же пришли в поддержку, да, правильно? Поддерживаю. А чего вы такой агрессивный? А чего вы такой агрессивный? Не с той ноги встал. Не с той ноги встал? А вы пришли все-таки поддерживать, да? Райымбек Матраимовка! Райымбек Исмаиловка! Райымбек Матраимовка! Райымбек Матраимовдун камалуусуна нааразычылыктар Борбор калаада эле эмес, Ош облусунун Кара Суу районунда да орун алды. Алар Матраимовдун негизсиз камалганын айтып, анын боштондукка чыгуусун талап кылышууда. Ал үчүн атайын фонд ачууга да далалат кылышыптыр. Эми туура чечим чыкмайын, мындай тынчтык митингтерин кайра-кайра уюштурууга да даяр экенин билдиришти. Биз чындыкты тапмайынча биз мөөнөтсүз митинг жарыяладык. Бул митингте карапайым эл өзү көтөрүп чыкты. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Райымбек Исмаилович агабыз 7 дуганга бирдей караган, калыс ушундай бир өзгөчө бир жаралган ыймандуу инсан. Биз албетте жүрөгүбүз күйүп, ичибиз өрттөнүп турат. Бул нерсени биз эч качан карап турбайбыз. Биз аягына чейин чындык үчүн, калыстык үчүн биз күрөшөбүз. Мен Исмаил Матраимов кайрымдуулук фондунун студенти болом. Биз ошо студенттер жана ошондой эле Райымбек Исмаиловичтин тарапташтары колдоп чыктык бүгүн. Жана митинг кайсы убакка чейин уланса, ошого чейин барабыз. Матраимовдун кичи мекенинде орун алган митингде жүздөгөн адам чогулуп, алар ар кайсы аймактардан келгени айтылды. Нааразычылыкка чыккандар Матраимовдун жакшылыгын жар салышууда. Анын элге кылган кайрымдуулук иштери көп экенин белгилеп, кезектеги камалуусу негизсиз деп жатышат. Талабыбыз, биздин кара сулуктардын талабы, ошо биздин агабыз Райым Матраимовдун негизсиз кармап отурган жеринен бошотулушун талап кылабыз. Анткени биздин агабыз Райым Матраимов биздин Кыргызстанга жана ошондой эле биздин кыргыз элине кыйын күндөрү өзүнүн жакшы жардамын берип келген. Ошон үчүн бүгүн биз анын кармалып отурганын негизсиз жана адилетсиз деп билебиз. Эл ошонун жакшылыгына, Райымбердин жакшылыгын билип чыктык да. Чыкпасак болбойт. Себеби он для народа работал, и мы народ один за всех, все за одного дегендей болуп чыктык. Айтсак, УКМКга сурак берүүгө чакырылган Райымбек Матраимов камалгандыгы кабарланган. Ага карата атайын кызмат кирешелерди адалдоо фактысы боюнча айып койгон. Флаги, листовки, все граждане направляются к зданию Первомайского района. Баса белгилеп кетчү жагдай Матраимов буга чейин да кармалган. Ага карата сот тарабынан чечим чыгып, аны айыппулга жыккан. Тагыраагы Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 миң сом айыппул чегерген. Ал бажыга коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төгүп берген. Райымбек мырза, комментарий берип койсузбу? Комментарий берип койсуз. Кыскача комментарий берип койбойсузбу? Райымбек мырза. Райым мырза.
Матраимовго карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразычылыгын жаратты. 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн. Ошол митингде Матраимовдор боюнча бир канча алган иликтөөлөрдү жасаган журналист Али Токтакунов жетектеген. Биз райымдын жүк ташыган фирмалары кайсы экенин билебиз. Алардын учредителдери өзгөрбөй эле жакшынакай эле иштеп атат. Райымдын эсептериндеги акча кече сот тарабынан аресттен алынды. Демек ал киши ал акчасын каалаган өлкөсүнө чыгарып кетүүгө жол ачылды. Муну менен бийлик райымдын системасынын гүлдөгөнүшүнө, анын байлыгынын дагы эселенишине жол ачты. Биз ушуга каршыбыз. Мунун баардыгын элге кайтарыш керек. Элге кайтарам деп убада берген. Элге кайтарып эле тим болбостон башкаларга дагы сабак болуш үчүн, мыйзамдын алкагында иш жүрүш үчүн коррупционер камалышы керек. Андан көп өтпөй УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Германияга дарылануу үчүн жөнөп кетти. Ал жактан келери менен жума ичинде көтөрүлгөн маселелер боюнча Баткен эли менен кезикти. Ал эл менен жолугушуу учурунда кара тизмеге кирип калган өлкөдөгү бардык коррупционерлер камалат деп кесе айткан. Көп өтпөй анын сөзү бышыкталып, Матраимов баш болгон шектүүлөр кармалды. Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп, документтерди бир сырай карап чыгам. Так, мен ойлойм, Матраим боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм деген. Ташиевдин бул сөзү коомчулуктун талкуусуна алынып жаткан чагы. Көпчүлүгү алдыда дагы кимди камайт экен деп кандайдыр бир күтүүсүз окуялардын бүйүрү кызып турат. Эмнеси болсо да бул иштердин аягы болушу керек дешет. Андай болбосо баягы эле элди алдоо катары мүнөздөлүп калышы мүмкүн дейт серепчилер. Менимче реалдуу башталды. Эми мунун жыйынтыгы эмне болот? Жалпы коомчулук абдан карап турат да. Эгерде жыйынтык чыгып, ошо күнөөлүүлөр өзүнүн жазасын алса, мына коомчулук ошондо рахматын айтат. Ошо иштеп аткан жетекчилерге, иштеп аткан кызматкерлерге, жалпы эле бийликке коомчулук ыраазычылыгын айтат да. Эгерде жөн эле көздү баягы будалап, элди алдап, анан ушундай иштерге бара турган болсо, эл да өзүнүн сөзүн айтат да. Эскерте кетсек, 2-3 жылдан бери Азаттык радиосунун журналисттери Матраимовдун коррупциялык иштерине түшүп, бир катар иликтөөлөрдү жасап келет. Бирок ошол эле учурда иликтөө материалы тандалма жол менен даярдалган деген пикирлер коомчулукта басымдуулук кылат. Мунун натыйжасында АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Аптанюс үчүн. Жогоруда каралар дүйнөсү, алардын кара жол менен табылган байлыктары жөнүндө сөз кылдык. Андан соң эле 2 жылдан бери өлкөнүн саясатына, бийлигине, кадимкидей сүр табиятына таасир көрсөтүп жаткан былгыган бажыдагы коррупция боюнча айттык дедик. Кыскасы, бул темалар негатив тартуулады. Өзүнүн бүткүл ааламын байлыкка байлабай, көр оокатка азгырылбай, адамдарга эстетикалык эргүү берген, руханий жан дүйнөбүздү азыктандырган инсандар жөнүндө кеп кылсак гана атаганат. Алардын бири арабыздан узап кете берди. Алп талант Жамал Сейдахматова апабыз 82 жаш курагында о дүйнөгө сапар тартты. Ошентип бир доор кетти. Кыргыз театр жана кино искусствосунун залкар таланты, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдахматова 16 февралда узак оорудан улам көз жумуп, 17 февралда жерге берилди. Сейдахматова кыргыз керемети деп аталган кыргыз кинолорунда бир катар ролдорду зор чеберчилик менен аткарып, кино жаатын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. 2016 жылы Лондондо эл аралык театр фестивалында ага дүйнөлүк театр искусствосунун улуу актрисасы номинациясы берилген. 2003 жылы 3 даражадагы Манас ордени, 2019 жылы 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган жана Түрксой эл аралык уюмунун алтын медалын алган.
Кош болуңуз Жамал эже. Бүгүн кыргыз маданиятына ополтоодо эмгек жасаган маркум Жамал Сейдакматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Аны эскерүү иш-чарасы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында болду. Коштошуу зыйнатына бийлик өкүлдөрүнүн Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева, президенттик аппараттан өкүлдөрү жана маданият министри катышты. Андан тышкары чыгармачыл адамдар, жакын тууган саналаштары келишкен. Ал театрда рол ойногон жок, ал театрда жашады. Ошол өмүр, ошол талант, ошол бийиктик бүгүн арабыздан кетип баратат. Мен айтар элем, Жамал эженин өзгөчө бир дүйнөсү, өзгөчө бир көз карашы, өзгөчө бир тагдыры бар эле. Кайталангыс таланттын ээси кино жылдыз Жамал Сейдакматова 82 жаш курагында оорудан улам көз жумду. Мындай суук кабар көпчүлүккө оор тийип, дагы бир залкарыбыздан айрылдык деп турган чагы. Анын басып өткөн чыйыр жолун эскеришип, тарыхта таланттуу айым катары кала берерин айтышууда. Жамал эже сымбат деде сымбат, акыл десе акыл, талант десе таланты бар кечеле. Бирок ал көр дүйнөнүн артынан көмөлөнүп азгырылбады. Ал кызыл дилде дүйнөнүн артынан азгырылбай, кызматын кыргыз элине арнады. Ал байлык азгырылган жок, ал кыргызга бакыт арнады. Мына ошон үчүн Жамал эженин жолу бийик, жолу улуу. Жамал Сейдакматова менен чогуу иштеген кесиптештери, замандаштар анын өзгөчө бир адам экенин белгилешти. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин ооруганын билдирбей театрга каттап турду. Бул дегендик анын өз кесибин сүйгөндүгүн, чыныгы чыгармачыл инсан экенин айгинелейт. Жамал эже чынында кыргыз театрынын абдан чоң авторитет болчу. Аскар Зоодой болгон адамыбыздан айрылдык. Себеби Казакстанга барабызбы, Өзбекстанга барабызбы, деги эле мурдакы СНГнын территориясындагы өлкөлөргө барабызбы. Кайсы жерге барбайлы биринчи кезекте Жамал эжени ураалап кош колдоп тосуп алышты. Кыргыз кереметин жаратуучулардын бири Жамал Сейдакматованын бул дүйнөдөн узап кетүүсүн бир доор кетти деп мүнөздөөдү. Ал бир канчалаган кинолорго тартылып, ролдорду зор чеберчилик менен аткарып, кыргыз маданиятынын өсүшүнө чоң салым кошту. Ал Ак баран көз жашы, Караш окуясы, Эрте жаздагы турналар, Курман Жандатка сыяктуу бир катар кино тасмаларда, жүздөгөн спектакльдерде ролдорду жаратты. Маркумдун сөөгү мамлекеттик аларча көрсөтүүнү коюлду. Актриса өз өмүрүндө жеке менчик туңгуч театрын түптөп, көптөргө өрнөк көрсөтүп кете берди. Ал өсүп келе жаткан жаш муундарга кеп кеңешин берип, тажрыйбасын бөлүшүү менен шакирттерди даярдады. Мына ушул 60-тан өткөндөн 70-80-де же ушул искусствонун көп жаштарынын жолун ачты. Устат болду, өзүнүн студиясын ачты, студенттерди тарбиялады. Анан мен эжеге баа бергеним, жана жаш киночулор киносун тартып баштаганда, бул жаш бала экен, мунун колунан келбейт деп мындай бир макул болбой койбой, баарына макул болуп барчу. Баарына түшүп берчү. Анан эже айтчу, ушу жаңы баштап атыптыр, шагын сындырбай барып койдум, ойноп койдум деп. Бул эженин улуулугу да. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматованын жогоруда айтылган эмгектери бааланып, 2016-жылы Лондондо эл аралык театр фестивалында ага дүйнөлүк театр искусствонун улуу актрисасы аттуу сыйлык ыйгарылган. 2003-2019 жылдары 2-2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ошол эле жылы Түрксой эл аралык уюмунун алтын медалын алган. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Апта-Ньюс, Бишкек. Я посвятила всю свою жизнь любимому делу. Өз казаныңызда кайнай бербей, аламда эмне кеп демекчи, дүйнөдө кандай жаңылыктар, ачылыштар болуп жатканына да токтоло кетейин. Кошмо Штаттар Беларустагы демократияга бүлүк салууга жоопкер деген жүйө менен 43 адамга, анын ичинде жогорку даражалуу атка минерлерге виза санкцияларын салды. Орусиянын Тышкы иштер министрлиги Эстониянын Москвадагы элчилигинин кызматкерин өлкөдөн чыгарды. Мындай чечим жакында Эстон өкмөтүнүн орус дипломатын персона нот грата деп жарыялап, өз аймагынан чыгарганына жооп катары кабыл алынды. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин жарыялады. Джо Байдендин администрациясы 2015 жылы келишимге кол койгон Иран жана Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 4 мүчөсү менен сүйлөшүүлөрдү жандантууну көздөп турат. Ушул жана башка кызыктар жөнүндө Айганыш Туратбек кызы айтып берет.
Мьянмада өлкөдө болуп өткөн аскердик төңкөрүшкө нааразы болгон полициянын рейди учурунда башынан октон жаракат алган жаш кыз көз жумду. 20 жаштагы Мят Хве Хайн 10 күн мурун оор абалда баш каладагы ооруканага жеткирилген. Маркумдун эжеси элдерди төңкөрүшкө катышууга үндөдү. Бардыгынан нааразылык акцияларына кошулушун суранам. Ошондо алар көздөгөн максатына жетишет. Менин айткым келгени ушул гана деген ал. Бул демонстрациялар башталган учурдан бери демонстранттардын биринчи ырасталган өлүмү. Төңкөрүш 1 февралда Мьянмада болгон. Аскерлер өкмөттүн жана башкаруучу партиянын лидерин камакка алып, өлкөдө 1 жылга чукул кырдаал жарыялады. Андан кийин массалык нааразычылык акциялары башталган. Анын катышуучулары жарандык бийликти калыбына келтирүүнү жана демократиялык реформаларды улантууну талап кылышты. Грузиянын борбору Тбилисиде 19 февралда полиция менен оппозициянын тарапкерлери кагылышты. Жаңжал активисттер парламент имаратынын алдына чатыр тигүүгө аракет кылган учурда чыккан. Грузиянын ички иштер министрлиги мыйзамдуу буйрукту аткарбаганы үчүн 20 адам кармалганын кабарлады. Активисттер былтыркы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, ар кыл чараларды уюштуруп келет. Шайлоонун адилетсиз өткөнүн айткан оппозициячыл партиялардын мүчөлөрү депутаттык мандаттарды алуудан баш тарткан. Грузиядагы саясий кризисти оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын лидери Ники Мелияны кармоо боюнча 17 февралдагы сот чечими андан ары тереңдетти. Саясатчы 2019 жылдын 21 июнуна караган түнү парламент имаратынын алдында өткөн акцияга зомбулук иштерин уюштурган, жетектеген жана катышкан деген айып тагылууда. Эгер 41 жаштагы Мелия күнөөлүү деп табылса, анда ал 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Минскинин соту нааразылык акциясын түз эфирде көрсөткөн Белсат телеканалынын журналисттери Екатерина Андреева менен Дарья Чульцованы 2 жылга кести. Соттун өкүмү 3 күнгө созулган соттук жараяндан кийин 18 февралда жарыяланды. Беларуста Белзат эркин телеканалынын 2 кабарчысынын соңку сотунда прокурор алардын ар бирин 2 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүш келтирген. Екатерина Андреева менен Дарья Чульцова былтыр ноябрдагы акциялардын биринде камакка алынган. Калайман каршылык акцияда камалган кабарчылардын ишин Минскинин Фрунзе райондук соту карап жатат. Прокурор Алина Касьянчик соңку жараянда Екатерина Андреева менен Дарья Чульцованы коомдук тартипти бузууга багытталган калайман иш-чараларды уюштуруу беренеси менен күнөөлүү деп табуу өтүнүчүн келтирген. Андреева менен Чульцова былтыр 15 ноябрда камалган. Алар ошол маалда күч органдарынын токмогунан каза тапкан болушу ыктымал экени айтылган. 31 жаштагы Роман Бондаренконы эскерген иш-чараны түз эфирде чагылдырып жүрүшкөн. Gemeinsam schaffen. Социалдык тармактарда бет кабын трибунага унутуп кетип калган Германиянын канцлери Ангела Меркелдин реакциясы кызуу талкууланууда. Кадрдан көрүнүп тургандай, Меркель жыйындардын биринде сөз сүйлөп бүтүп, кайра ордуна келип олтурган. Ошол маалда ал бет кабын эстеп кетип, ыргып тура калган. Канцлер трибунага жетип барып, жеке коргонуучу каражатын алып келген. Бул учурда тейлөө кызматкери трибунанын үстүн сүртүп жаткан. Канцлер сөз сүйлөө үчүн чыкканда бет кабын чечкен болчу. Видеонун бул фрагментин алгач Гот Фрул Карл аттуу интернет колдонуучусу Twitter баракчасына жүктөгөн. Роликте кыска убакытта эле 3 миллиондон ашуун адам көргөн. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени адалдоо жана коррупция боюнча тергөө башталып, кармалышын кубаттайт. Мындай билдирүү элчиликтин Твиттердеги баракчасына жарыяланды. Биз Кыргызстандын укук коргоо органдары менен уурдалган активдерди аныктоо, эгер аныкталса кыргыз элине кайтаруу боюнча кызматташууга даярбыз деп айтылат билдирүүдө. АКШнын мындай билдирүүсү албетте биздин өлкөгө өтө эле күйүп жаткандай өңүт калтырат экен. Бир жагынан АКШ, экинчи тарабынан Орусиянын, ал аз келгенсип Кытайдын көзүн, маанайын, мүнөзүн караган жашоо турмуш саясат бир күн жанга батпас бекен. Эгемендүүлүк көз каранысыз деген сөздү качан кантип актап жашаар экенбиз. Кантсе да элибизде, жергебизде тынчтык болсун деп коштошом. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдилажанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.